Bizde azыр ошо слайд кетпек, китеп жөнүндө бүт маалыматтарды слайдта жаза берек, эми бул техникалык себептерден иштебей жатат, анан эгер иштеп калса аркасына кое берип коебуз, көрүнө берет. Китеп арабчадан которгондо жазма, көлөмдүү басылма, маалыматты сактоонун, аны муундан муунга өндүрүмдү өткөрүп берүүнүн бир формасы. Илим, билим, маданият, адабий көркөм чыгармаларды жайылтуунун, сактоонун маанилүү каражаты. Ал коомдук мааниге ээ. Эң алгачкы кыргыз китеби 1911-жылы Казан шаарында басылып чыккан. Ал Молдо Кылычтын «Кыса и зилзала» деген китеби болгон. Китептин баш сөзүн окумуштуу кыргыз агартуучусу Ишеналы Арабаев жазып жарыкталып чыккан. Ишеналы Арабаев алгачкы алфавит китебин жазып, улуттук алфавиттин уңгусун түзүп, кыргыз жазуу маданияттын калыптандыргандардын бири болгон. Билим бөлүшкөн сайын көбөйөт, ал эми алтын бөлүшкөн сайын азаят экен деп айтылгандай, билим алгандан аны бөлүшкөндөн эч качан тажабагын дейт. Анда эмесе биз мынакей биздин жакшынакай 4-класстын окуучусу дагы өзүнүн куржунун көтөрүп келди. Бул куржундун ичинде эмнелер бар? Китептер бар, Бул балдар өздөрү колдоруна жазган китептер, анан биздин адабий китептер бар. Бул китептерден балдар, 4-класстын балдары окуп үйрөнүшүп, табышмактарды жаттап, көркөм окууга үйрөнүп, жомоктордун баарын өз алдыларынча айтууга үйрөнүп, бүгүнкү билимдерин сиздер менен бөлүшкөнгө отурушат. Ой азаматсыңар, балдар биз азыр баардык көркөм айтууну, жарылмачты баарын айтып бере алабызбы? Азаматсыңар, отурабы? Анда бул куржунду анан биз аягында тапшырабыз, бергейлик коелу. Салам айтам жалпы кыргыз калкыма, амандыкты мына дилет жалпыңа, артта калып уландоо аяны, келечекте мурас калып артында. Салам айтам жалпы кыргыз калкыма, амандашкан ыйык салты бар тура, таазим этип улуу көчтү улаган чоң тарыхта аты калып датталар эмекчи, анда биз бүгүнкү сар берден ойнун баштайлы. Ана балдар, түнөргөн көңүл ачылсын, түйшөнткөн сезим шашылсын, жароокер насип каруулар маңызы сенсин жакшырдым дегенде кана ырдап берелик, ордубузда турабыз. Батыраак турабыз, бат кыймылдайбыз. Ой азаматтар мына балдар.
dedi. Ağzamazsa kanalda kızlar. Kızlar. Kızlar ayıp kesin yana. Ağaç Yusuf Akkar'ın anam günü başladı. Canım açık bir gönül. Yaşırların canlarım. Köprü bildik köp okum. Gidip benim dostlaşım. Sesim dedi oğlumdur. Oyumuzla oyumuzdur. Gidip benim doluk pazarlığım. Gidip benim nöşbeş çırağım. Köp doğup köp demek. Gidip de mekan bir kısmetlanım. İzle kendi bilgisken, megesizin bilgisken, ak bulutun üstünde. Gidetmeyin akılın, gidetmeyin cakılın, el dostumun saklan, el dağıyla şaklaman, soğuş örtün ölçürüm. Ben kutuktu caklaman, gidetmeyin akılın, gidetmeyin cakılın. Ömrün can şeriği cakşı biter, yaş yürük yalından yolun dikter, gidep de ne alasın, kaldır, ekber artırsan, dağmayızdır. Biz mektepte vararız, derin bilim alırız, mektebimiz önünde gözler konuyu açarız. Gidep devrin barakların, tık bağlar baldan ay, halbaylı bir zamandan, alır gide o koy. Arzaklı uyni, gayniler, can kurgular, can özkün caylara, yaş mumundar. Sizlerge aytaktırman sözüm şu, ardayı kitepmenen dost oldular. Ağzamazsa anda bizleki daha şu köp okuganlarını daha bileyince ballar aşıp gidip ballar aşıp gidip kızlar aşıp gidip az bizlerge ballar gider çıkarı başka taraf kılıp oyun türünde oyun tapşırma bekleyen kadar sizlerge sözden söz yaratıp bilesizler. Men sizlerge tamam akıllılık degen tapşırmаны bereyim. Sizler bolsa ballar kızlar jakta bir kutuça, ballar jakta bir kutuça. Endi azыр sizlerge tayakçalarını taratып bereyim. Ошол tayakçalardan akıllılık degen sözdөн kızlar көп söz табабы, же балдар көп söz табабы жарышат экенбиз. Бирден чыгып сөз айткандар, кутучага тayakçalar саласың, таппай калганга салбайсың. Ким көп салса ошол болот деген. Халыстар карап отуруңуздар, кимдики көп болот деп. Кана акылдуулук сөзүн ким баштайт биринчи? Эми силер жашка келгенде балдар биз деп калган макул балдар баштасын, Бат. Кана кыздар? Кыл. Кайталамай жок, бат. Ким? Денис? Улуу болот. Кыздар, улуу болот. Балдар? Я. Пул болот. Кыздар? Улак. Болот экен. Азамат? Акыл айтылды. Пул айтылды деппи? Карап отуңуздар, айтылар экен. Туура. Акыл айтылды дейт. Улук. Туура. Ак. Туура. Азаматсыңар. Жакында кулга балдар. Калбай барасың. Кулак, азамат. Кыл. Айтылды дейт. Эжеңиз жада берген жок. Я. Улду. Болот, азамат. Улду, дагы көрмөдү? Кийинки сөз бар. Я. Улду. Болот. Азамат. Ул айтылды эле? Пулду. Болот. Азамат сабылды болула. Ак айтылган. Ак айтылган. Айтылган. Алды. Туура, азамат кыздар. Ак айтылган. Балдар бакпасаң кыздар болула, барсаң салуу эле. Айтты. Ук. Туура, азамат. Кыздар, барбы жокпу? Бул пул дейт. Айтпакчы пул дейт. Айтылган пул, я. Пулук деген. Жок, салбайсыңдар.
Айтылелик. Айтылған жоқ дейсіз? Айтылелик. Айтылған. Ылдан? Ыл? Мұны жоқ деп отпайды. Мұны жоқ. Хал дейді. Тура. Азамат. Қыздар бұл қапырмаса. Қылдулық. Бар ғой? Жоқ, қылдулық дейді. Болады дейді. Söz kadrını bile alay, özünün akıl çıkpagan. Kep manisi bile alay, başına akıl çıkpagan. Can kadrını bile alay, aytsa akıl çıkpagan. Anda bize balдар кезекте мақалы мақтап еретеміз. Қана, мұнда қыздар баштайды, балдар баштайды. Қыздар баштасын. Alışmay ketene, anda azamatsınlar. Sizlerge ekonomi topluk tekimde koyuyoruz. Anda topluluğun kesmere, makalarda şinatlara kesmere anadağını bağlı gidip bilim çözülgeni bizi anda tanıdı. Hazır olsa bana daha tartışma verip koyuyoruz. Sizler okuman tiyatrodaki bilesiniz. Tiyatrolarda klasın içinde sınav puanlarını arttırma göre öz muratlarasına alır. Anda bilse hazır balдар üçüncü okuman tiyatro atkap berişe kızlar üçüncü atkap berişe de birinci kim başlasın? Balдар mı kızlar mı? Kızlar başlasın. Mağdur. Biriler kızlar mı? Kızlar mı? Bu ballar gidiyor. Olmaz dediniz. Biri adam ата жаралы жыл эсебин атуу тууралуу ойлонуп келет. Дегенде ар бир жылды жаныбарлар аты менен атоону чечет. Анан бул оюн бүткүл жаныбарларга жарыялайтып алынбайт. Жарыя боюнча 13 шарт бар. Үй жаныбарлар, үй айбанаттарынан алтоо, талаа жаныбарынан алтоо жана суу жаныбарынан бирөө чакырып эркектешет. Алар төө, уй, жолбоз, койон, балык, жылан, жылкы, кой, маймыл, тоо, ит жана домуз экен.
талашышып, баары катар тизилип уктабай таң карышат. Баарынан бой бийик, төө гана. Силер күндүн нурун баягыда көрбөй элеңер. Менин боюм баарынан бийик. Ошондуктан күндүн нурун мен гана биринчи көрөм. Деп кыялданат. Бирок күн чыгар мезгилде көзүнүн туктап кеткенин билбей калат. Аңгыча Мен күндүн нурун биринчи көрдүм. деп шыйылдаган чычкандын үнү чыгат. Сен тургандай чөптүн арасына келип кантип күндүн нурун биринчи көрмөй элең? деп төө чочуп койду. Бирок ары бери караса чычкан көрүнбөйт. Көрсө чычкан төөнүн төбөсүнө чыгып алган экен. Чычкандын мунусу жарабайт. Ал менин төбөмө чыга алыптыр. деп буркулдар ачууланып айкыратты. Бирок адам ата өз сөзүнөн турат. Ошентип адам ата күндүн нурун биринчи көргөн чычканды жыл башы болуп ататтыр. Калган жылдарга катар турган төмөнкү жылдар болгон экен. Мен gördüm. Ben gördüm. Kuku, ben gördüm. Тизилип тургандардын акырында 9 жыл аял болуптур. Баягы менин боюм бийик, ошондуктан күндүн нурун мен биринчи көрөм. Мен жыл башы болдум деп мактанган төөгө бир дагы жыл атты тийбей туруп алган экен. Ошон үчүн ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап курулай мактана бербеши керек. Азаматтар, кыздар, баары катышты. Демек, адан жакшы түшүнүп кетсиңер, Анда келсе, кезекте кыздар балдарга береликпи? Бактар өнөрүн көрөйүнчү азыр. Карыштыр менен бугу. Бугу калың токойдун ичинде ултуп жүргөн. Аңгыча бирөөнүн жардам сураган аянычтуу кыйкырыгын укту. Үн чыккан жакка барса, шамалдан оңорлуп түшкөн килейген карагай карыштырды белинен басып калган экен. Карыштыр карагайдын астында жатат. Балдан тайган байкуш улуу пумшук. Андан чыга алгыдай эмес. Бугу башын чайкап мындай деди. Мындай балеге кандай түш болду, коңшум? Аны сурабай эле койгон досум. Көрүп турбайсыңбы? Эми жашоом бүтмөк болду. Айланайын досум. Берип болуп бүйүзүмөн илип, карагай эле кирип жардам кыла көр. Жардам кылар элем. Анын көтөргөн күчүм жетер бекен? Сен аракет кылып көр. Албетте аракет кылып көрүшкө болот. Деп бугу аркайган мүйүзүн карагайдын астына киргизип, бардык күчүн жыйнап, чымырканып көтөргөндө, оор карагай өйдөрөөк боло түштү эле карыштыр чыгып кетти. Чынында мен күчтүү экенмин. Деп бугу өзүнүн күчүнө өзү таң калып, көкүрөгүн керип, башын чайкап сыймыктана андан ары жөнөдү. Карыштыр ордунан туруп, өзүнүн кымбат терисин карап көрсө баары бүтүн. Анын эч жери айрылбаптыр. Ал тургай жүнү да ошол бойдон экен. Анан бугунун артынан кууп жетип, ачууланып, жерди тепкилеп, кыйкырып сүйлөдү. Токто!
boğulmak çıkan hoca gelini bilmeysin be. Doktor turcu. Ben seni Azrail'le ölümden kurtarmadım mı? Abi ne çıkan sesi yok. Bunun ketken abisizlik. Çok değil de uyanık koysun bunu. Bunda uyanık ne isteme yok. Değerinde zihninden vaddelecek. Buğu menen karşılık kechke чейин талашып тартышты. Акыры болгонундай сунуш кылды. Koy, emi biz kalıska varalım. Oşo kalыс bizden çatalısını çekipmiz. Makul. Карышкыр менен бугу керээли кечке токойду аралап, калыс издеп жүрүштү да акыры аюу аксакалды табышты. Ал кур этип бир азыраак бал таап алуу үчүн кыштакка кетип бараткан эле. Ал бул экөөнүн арыз муңун угуп, ойлонуп турду. Ойлонуп анан муну айтты. Силердин чатаңарды бул жерде чече албайм. Чатак чыккан жерге барып баардыгын таразалап тазалап көрүшүм керек. Карышкыр менен бугу макул болушту. Үчөө окуя болгон жерге жетти. Аюу жыгылган карагайды карап, анан айланып чыкты да ойлонуп туруп мындай деди. Бугу кыклап турган карагайды көтөрүп көрчү, көтөрө аларбы экенсиң? Көтөрө алам. Айтты эле көтөрө албайм. Андан кийин аюу Карышкырга айтты. Карышкыр, кана сен бир аз гана көтөрүлүп турган карагайдын алдына кире аларбы экенсиң? Көрөйүнчү. Батам, айтты эле батпай калайын. Бугу, кана карагайды мурдакыдай калыбына келтир. Бугу карагайды мурункудай кылып койду да Карышкырды бастырып салды. Карышкыр кайта тузакка түшүп, ошол бойдон кала берди. Ой, азаматтар, балдар. Кыздардан да балдар ашып кеткендей болдубу? Кыздар. Силер эмне деп ойлойсуңар? Тең эле болдукпу? Тең эле болду да, силер да жакшы аткандар. Балдар да эң жакшы атканды өздөрүңөрдүн окуган жумооңор менен эң жакшы айтып бердиңер, азаматсыңар. Үнүңөрдү дагы келиштирдиңер. Булардан силер кандай тартиялык маанилерди алдыңар? Эмне кылыш керек болчу? Карышкыр кандай эмне сөздөр айтыш керек эле? Баазы чоң сөз айтыш керек болчу, Азаматсыңар, демек түшүнгөн экенсиңер. Анда келсе балдар, кайрадан көңүл бурабыз. Кыргыз айткан жаңылмач, мына сыр айтылат. Ар бир улан, ар бир кыз жаңылбоо үчүн талпынат. Жаңылмач айтабыз, кыздар. Ким айтат биринчи? Кыздар баштайт. Жаңылмачына айтат.
Құдағи менен Құда болуға мен Құдағи жоқ деп айтып айта аласыз ба? Әрекет қыласыңыз ба? Иә. Ата-бабаңызға да бір жыл айтып беру керек, башқа жағынан ше? Құдағилар менен құдалар, құдағилар менен Құдағи менен құдалар, құдағи менен құдалар, құдайы мени албады, же мен құдайды албадым. Әрекет жақсы. Құдағи менен құдалар, құдағи сыйлай албады, мен дагы аны сыйлай албадым. Рахмат, қыздар. Ең бір жағынан қайтып көрді. Сіздердің оқып білім алғаныңар менен байланыштуу канчалык дегенде табышмактарды билетпеңиздер. Таптап табышмак, хана месе келгиле, табышка ат салышмак, мага жардам бергиле. Жанымганын жардырган жоопторун табалы, балдар мөөрөй алышмак, жыргап күлүп алалы дейт. Анда эмесе кыздар, силер эме курчтамай болуп отуруңар, балдар табышмак айтасыңар. Kızlarla kovasınlar, teyirek olup oturan kalmalar var. Bunday, şu çocuk kanday koklar ya. Nara kalmasın. Kızlar, nara kalmasın. Bir. Canım oturan kalmalar, canım. Hana, baldadan ne çıkın? Yok diye de ne bekliyorum. Kalk bakalım. Şimdi cazıra kalmasın, kızlar. Şimdi cazıra kalmasın, cazıra. Tuhan kelar keluar, Bir çıkaç doğru tutak carım kara carma. Ege de tapsam kas, tapmasam kuat seni. Taç. Sen canım bilirsin mi? Karay. Metin diyeceğim. Bir çıkaç doğru tutak carım kara carma. Kalian belum balas kalian, kalau pasangan atau pasangan, pasangan kuat sendiri. Karabe kaltırayınca kavras kaltırır.
жаңылып қалды, отырып қалды. Азаматтар сонда қыздар екеуін тапқан жоқсыңар, біреу таптыңар. Эми орун аласыз ба дар келмесе? Не керек бұл биринчи кармашканыбыз, Қыздарга біреуге қалған. Kaç. Kadar ürünü var, kadar ürün de inanılsa var. Kadar ürünü var, kadar ürün de inanılsa var.
көрсөңөр ушундай патриот балдар, кыздар болсоңор келечекте дагы ушундай ак жүрөгүңөр менен, ак билиңер менен, ак пейилиңер менен ата мекенге, эли журтуңарга, жериңерге кызмат кылсаңар, биздин келечек дайым алдыга кетет деген ойдомун. Анда эмесе биз балдар куржунубузга айланып кетти, алып келгиле куржунду. Ушул биздин керемет окуудагы ушу куржунубузду карагылачы, ичи толтура, муну дагы көптөрүбүз китепканага коюп койдук. Ал жактан да көрсөңүздөр болот. Анда эмесе бул куржунду кимдерге тапшыралат? 3-класстан. 3-класстын окуучулары жок экен, эжекеси барбы? 3-класстан эжеке, да эжеке. Алып коюңуз кийинки ушул куржундагы, китепканадагы, биздин керемет окуудагы китептердин баардыгын жаңылма чайытты көркөм окуу боюнча баардыгын сиздерден күтөбүз. Сиздердин балдардагы биздин ушундай 4-класстын балдарындай билим тарбия алып, өздөрүнүн өнөрлөрүн дайым тартуулап жүрүшүнө тилектешпиздер. Куржунду эжекеге тапшырабыз. Тарыхтын барагындай ача берер, дайыма ыйыксыңар бата берер. Билигин асыл жандын балбултатып, биз үчүн бар болгула ага эжелер. Деп бүгүнкү кичинекей Сармерден тарбиялык саатыбызга, класстан тышкаркы иштерибизге, бүгүнкү сиздер үчүн даярдалган сабактарыбыздын баардыгын жыйынтыктайбыз. Келип бергениңиздерге чоң рахмат, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Балдарга прикол сөз. Кимге коноктордон балдарыбыз сөз алышабы? Бияка чыгабыз. Дорогие коллеги, дорогая администрация школы, дорогие дети, сегодня такое прекрасное мероприятие сделали. Прямо такой патриотический дух, и прям на душе так хорошо, и так радостно на душе, что сегодня мы все вместе, что мы сегодня вместе работаем над общей задачей, общей целью. Какая наша цель? Это вот, чтобы наши дети были самыми-самыми лучшими, самыми-самыми воспитанными, самыми-самыми грамотными, чтобы это были дети самые лучшие во всем мире. Поэтому спасибо большое организаторам вот этого прекрасного мероприятия Сармерден. Большое спасибо администрации школы, которая поддерживает и помогает вот именно организовать и провести вот такие мероприятия. Спасибо огромное гостям, учителям, которые участвовали. Вот. Поэтому мы от всей души хотим вам пожелать всем крепкого здоровья, успехов в работе. И вот такой творческой работы, совместной работы. Учителя, родители, дети, администрация и мы проект. Поэтому вам успехов, всего самого-самого хорошего. Спасибо огромное. Урматтуу кесиптештер, урматтуу мектептин администрациясы, мүдүрү, бүгүн сени мектепке келгениңиз үчүн биз аябай кубанычтабыз. Анткени ушул мектептин көп чечкендиктерин көрсөтүп берип атасыздар. Жакшы сабакты көрдүк. Математика боюнча мугалим татаал теманы тандап алып, өзү календардык план менен дагы ошол тема келген болушу керек. Ошол теманы ачык көрсөтүп, жөн эле деген традициялык өзүнүн ыкмалары менен колдонбостон ушул окуу керемет сунуштаган түшүндүрүү жана негиздөө стратегиясын, модельдердин көптүгү стратегиясын колдонуп, жакшы бир сабакты көрсөттү да. Андан кийин кайтарым байланыш сессиясындагы толук кандуу бул жерде районун методисти, ментору өзү башкарып, бул жерде насаатчылары дагы
ошол сессияны башкарып жакшы толкундуу кайтарым байланыш бергенге дагы аракет кылдык. Пикирлерибизди, сунуштарыбызды мугалимдер да айтып отурат да. Анан мынакей азыркы силердин иш-чараңа жөнөкөй эле сан менен ырбий менен болбостон тематикалык сан неден болуп атат. Билимге, акылдуулукка, патриоттукка чакырган аябай мазмундуу бир иш-чара болду. Анан ошону менен бирге жанагы окуудагы көп көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча дагы ошол көндүмдөрүн көрсөтүп, ырларды айтышып, театрализованный немелерди көрсөтүшүп, представленияларды, жаңылмаштарды айтып, өзлөрүнүн көп жетишкендиктерин окуучуларга көрсөтүп, андан дагы өнүктүргөн тиги иш-аракетти, иш-чараны көрсөттүңүз. Сизге дагы чоң рахмат. Анан бул саналдык чогулуштун форматы болду. Анан биз ушул проекттин жактан жөн эле жолугушуу болуп, сенин жетишкендиктердин, сенин тажрыйбаңарды көрүбөздөн ошолордун баарын өзүбүзгө албастан биз аркылуу да бизден дагы силерге бир кайтарым байланыш болсо деп ойлоп атабыз да. Кайтарым байланышты жана кичи мини семинар катары өткөрүп берсек, өзүбүздүн дагы тиги сунуштарыбызды, билген нерселерибизди дагы силерге берсек деп азыркы кийинки иш-аракетибизди ошого багыштайлык. А силерге каалап кете турчу нерсе ушуну менен токтоп алсам, айтып отурабыз, ушул бүгүнкү иш-аракетибиз жанагы материалдар, окуу керемети проектисинин долбоордун көп нерселери тиги туруктуулукту ээлесе деген максат менен келип отурбайбыз. Анан кийин эң биринчи силер жактан аракет бул деген ушул жерден токтобостон дагы деле өркүндөтүп колдонуп, математикалык сандыкчаны максаттуу түрдө колдонуп, стратегияларды, окуудагы математикада стратегияларды колдонуп берсек эле мен ойлойм, жок дегенде ушул райондун ичинде же болбосо ушул мектептин ичинде туруктуу болуп турчу стратегиялар туруктуу болот деп ишенип калабыз да. Анан ал силердин бир аспабыңар болуп, бир каражатыңар болуп, методикаңар болуп, айкын ажай айткандай тиги саманбап стратегияларыбыз традициялык тиги стратегияга айланат болуш керек. Ошо ишигерге ийгилик, чоң чыгармачылык, биз биригип ата энелер менен мугалимдер, кесиптештер жакшы иштерди алып барып атабыз биздин балдарыбыздын келечегибиз үчүн. Ошол менен бирге билим берүү системасы өркүндөгөн сайын, билим өркүндөгөн сайын биздин экономикабыз да өркүндөйт деп ишенебиз. Ошол кыскача. Урматтуу балдар, урматтуу Айдарбек атынан мектептин эмгекчи аматы, жетекчилиги баш болуп, анан ушундай эле башка мектептерге көңүл берген мугалимдер, сааттарды көрсөтөсүздөр. Бүгүнкү биздин кат берге келген иш сапарыбыздын жыйынтыктоочуда мини семинар болот, бирок азырынча айтып кетчү нерсе, биз бүгүн жакшы сабактарга күбө болдук. Анан өзгөчө бүгүнкү бул актовый залда болуп аткан ушул жерде уюштурулган көргөзмө жашнакыл жаркырап илинип турган көргөзмөлөр да алдан сонун неме болду, көрүнүш болуп атат. Анан эң негизгиси могу бүгүнкү сабактан чыккан сабак Сарамерден алдан тарбияга маанилүү, жакшы ушул китепти сүйүүгө арналган бир тема менен жакшы сабак болду. Алдан көңүлдүү болду. Театрализованный деп коет, баягы курчак театрда болуп атты. Балдардын жаңылбайча айтканда балдарыбыздардын ырдагандары менимче бир алдан чоң тарбиясы бар жакшы сабак болду деп эстедим. Так, анан жалпысынан баарыңарга рахмат. Ушундай бизди бүгүн жашнакай бир сабактарды
сабақтан шығарды, сабақты көрсеткендеріңіздерге. Бұл бүгінгі болып жатқан іс-шаралар бұлардан şu оқу терме долбоорунун силерге сунуштаган бир жакшы нерселердин бар колдонуп ошонун үстүндө иш жүрүп атканы көрүнүп атат. Чоң рахмат. Yaxshi so'zlaringizlar uchun cho'ng rahmat sizlarga da'vat. Var bo'linglar. Бала боюнча жүргүзүлгөн иштер боюнча маалымат берүү үчүн жанагы окуу сабагында ошол класс